Сүлүктүү шаарынын Кош Булак аймактык поселкалык башкармалыгына караштуу жер участкасынан жергиликтүүлөргө турак жай курууга жер тилкеси ажыратылган. Ошол эле учурда Ковал Групп жоопкерчилиги чектелген коомуна да көмүр казуу боюнча лицензия берилген. Анын айынан жергиликтүү тургундар 2013 жылдан бери аталган ишкана менен тартылашып келишет. 2013 жылы элге план бергенден кийин 2013 жылдан кийин шахтага да беришет да. Кээ бир үйлөр бүткөн, көбү бүтелек. Билбейм, биз кайтке кайрылышыбыздан билбей калдык да. 2013 жылдан бери мына шу ызычуу. Же үй сала албайбыз, же бир жака кете албайбыз. Ушу келип шахта ачабыз деп шейтен Ковал Групп. Бизди канча жолу кайрылдык, мэрге кайрылдык, жогорку кеңешке, президентке кат жаздык. Биздин каттарыбыздын жообу келбей калды. Биз кат жазган жооптор каяка кетет билбейбиз. Ояктан булар Ковал групптар булар ошо жактан биз уруксат алып келдик деп жатат. Учурда бул аймакта 2000ге жакын кожолук жашашат. 1981 жылдан бери 2 кабаттуу мектеп түптөлүп, 600дөн ашуун окуучу билим алып келет. Мындан сырткары жакында эле ишке берилген социалдык мекемелер да бар. Айыл ичинде шахта ачылса турак жайларга, имараттарга зыяны тиет. Бизге таза экология керек дешет жергиликтүү тургундар. Ар ким эле келип ар жактан шахта ачып лицензия ала берсе, аларга жогортон берилип атат да приказдын баарды буйруктар. Биз кантип жашайбыз бул жерде? Десат мектептер бар, бардыгыга эртең шахтаны ачып алсын миллиондоп төгүп. Балдарга жол керекпи? Таза аба керекпи? Тоолорубуз түшүп, биз кантип жашайбыз? Бардыгыбыз кредит алып, үйлөрүбүз бүтелек алы. Энелерибиздин көз жашы жөн койбосо керек, ушу элдин арасы ортосунан, ушу айылдын ортосунан шахта ачам дегендерди. Бул жерде шахтасы өзүңөр көрүп турасыңар, мына аталарыбыздын бардыгы билет кандай зыян алып келет. Биздин үйлөрүбүз баягы эме болот, жаракка кетет. Мына жаштар үй салып атат бул жерге. Кош Булакта өтө эл тыгыз жашайбыз бул жерде. Эми ушул жерде кантип олар элестетип шахта ачып атканына түшүнбөйбүз биз. Айылдыктардын каршылыгына карабай Ковал Групп ишканасы бул аймакка шахта ачууну токтотпой келет. Анткени 2012 жылы ошол кездеги Сүлүктүү шаарынын мэри ал жерлерде турак жай жок деген катынын негизинде лицензия алган. Жер кодекси одоно бузулуп жатса да жогорку сот Ковал Групптун пайдасына чечим чыгарды. Биз бардык далилдер менен кайрылсак да сот өкүлдөрү көңүл кош мамиле жасоодо дейт Сүлүктүү шаардык мэриясынын юристи. Мез райондук сот деле, Баткен областтык соту деле, жогорку сот деле биздин далилдеп барган кагаздарга көңүл бурбай койду. Далилденип турат. Алар ошол 12-жылы мурдагы мэр тарабынан берилген катты негиз кылып алган, бирок ал каттын деле эч кандай юридикалык күчү жок. Ошон үчүн мен сотторду акыйкатсыз экенин өзүм өз көзүм менен көрүп келдим. Бул 120 жарандын келечектеги жашоо шарты аларды кызыктырган жок деп ойлойм. Бул боюнча аталган ишкананын өкүлү жергиликтүү тургундарга өзүн толкун деп тааныштырган жарандын жашаган жерине бардык. Бирок үйүндө жок болгондуктан интервью алууга мүмкүн болбоду. Ал эми шаар бийлиги калктуу конушка берилген жерди өндүрүштүк максатта пайдаланууга болбостугун билдирди. Ошондуктан ал жерге шахта ачуу аракеттери токтотулду дейт Сүлүктүү шаарынын мэри. Ковал Групп жоопкерчилиги чектелген коомунун колунда соттун чечими бар. Булар биз укуктуубуз деп ошол жерден шахта ачабыз деп атат. Бирок кечээ күнү шахта ачылбай турган болду. Себеби биз дагы өзүбүз дагы госкомгеология да билбей калган, ошол калктуу конуш салына турган жерди промышленный зонага жерди өткөрүш керек экен. Трансформация кылып туруп, анан шахтага бериш керек экен. Ошонун негизинде кечээ шахтаны токтоткон. Деген менен жогорку соттун Ковал Групп ишканасынын пайдасына чыгарган чечими күчүндө турат. Кандай болгон күндө да тиешелүү кызматкерлердин шалаакылыгынын айынан бир эле жер тилкеси турак жай курууга да көмүр өндүрүүгө да берилип, бир айылдын тургундарын убарага салууда. Нургазы Жайнаков, Бактыбек Нишанбай уулу, 7 канал Баткен өкүлчүлүгү.